Бисмиллахиррахманиррахим. Дин туту эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамдын жаңы долбоору дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынан талкууга чыккандан кийин бизде деген ушу атайын муфтият жамааты, алымдар кеңеши жана ошондой эле Кыргызстанда башы көрүнгөн алымдардын биргеликте бул долбоорду бир катар талкуулап чыктык. Бир канча жолу талкууланды. Андан тышкары бул президентке чейин жетип, президент атайына бул боюнча тегерги столдор өткөрүп, атайын ал жактан юристтерди жалдап, алар менен да бир 10 чакты жолу бир топ жыйындар болду. Анан бул жерде эң негизгиси буга чейинки мыйзам боюнча эски азыр иштеп турган учурдагы мыйзам боюнча 2008-жылы кабыл алынган экен. Ал жерде мечит менен муфтияттын статусу бирдей болгон да. Бир мечитте каттоодон өтсө диний уюм деп катталып өтөт. Медресе каттоодон өтсө да диний уюм деп катталып өтөт, муфтиятта диний уюм деп. Ошон үчүн баардыгынын статусу бирге болуп аткан. Азыр могу жаңы сунушталып жаткан мыйзамда ошо диний объекти болуп, бул муфтияттын алдында бир объекти болуп, муфтият гана бир гана эме болот. Кыргызстан боюнча бир каттоодон өтө турган бир гана уюм Кыргызстан дин башкармалыгы болуп, же болбосо бир жогорку баш орган болуп, анын алдында мечиттер, медреселер ошонун алдында атайын диний объекти болуп, ушул мыйзамга кирип жатат. Кудай буюрса, ушул мыйзам кабылдана турган болсо, бардыгы муфтияттын атайын вертикальный болуп, борбордук башкаруу органы болуп, атайын муфтият тура турган болсо, анын алдында бардык диний объектилердин бардыгы муфтияттын алдында болот экен. Эгер ушундай тартип менен боло турган болсо, биринчиден бул мечиттерди каттоодон өткөрүү, мечиттерди мыйзамдаштыруу бул эң оңой жолго түшөт биринчиден. Экинчиден бардык мындан кийин муфтиятка жоопкерчилик, муфтият болгондон кийин муфтият бул боюнча имамдар боюнча атайын программалар иштеп чыгылып, атайын жума хутбалар иштеп чыгып, атайын ушу иштери мындан ары жакшы нукка чөт да. Себеби деген буга чейин, мисалы буга чейин деле имамдарыбыз Алла ыраазы болсун, ошо диний уюм болуп катталган күндө деле муфтиятка баш ийип, муфтияттын уставын ашып, булар иштешип келгенбиз буга чейин. Эми мындан кийинкиси Кудай буюрса бир жоопкерчиликтүү, бир мындай жакшы бир программа менен, атайын жогоо уставдар менен негизинде жакшы бир нукка чөт деп турабыз да. Себеби ушул мыйзам кабыл алынса, себеби бардык эмелер жоопкерчиликтин баары ушу муфтияттын алдында кирип атат да. Азыр ушу бул сунушталып чыккан мыйзамда насаатчы деп атайын кирип атат. Буга чейин азыр массалык маалымат каражаттарында ким сүйлөп жатса, бул жерде диний кызматкер сүйлөп жатабы, же болбосо бир көчөдө жүргөн адам сүйлөп жатабы, же болбосо башка бир адам сүйлөп, эч ким айырмасын айырмалай албай аткан. Эгер ушул мыйзам менен боло турган болсо, атайын дин кызматкерлери гана ошо мечиттин имамынан баштап, мугалимдер, казыяттар, хатибияттар, жашы муфтият кызматкерлери гана насаатчы боло алат да. Ошо атайын расмий эмелерден сүйлөй алат. Эгер кандайдыр бир адам дин кызматкери болуп иштебей калган болсо, бирок ага мындай билими жеткен адам болгон болсо, ага дагы атайын диний үгүт насаат кылганга уруксат деген, ага да бир атайын ушул мыйзам боюнча бир атайын уруксат кагаз берилет экен. Ошол уруксат кагазынын негизинде ал диний кызматкер иштебесе дагы ошол уруксаттын негизинде үгүт назаатын жүргүзө алат. Бизде атайын алымдар кеңешинде атайын 21 адамдан турган жети областтан түзүлгөн алымдар кеңеши, андан тышкары муфтиятта атайын алымдар, жана ошондой эле фатва бөлүмү, жана ошондой эле бизде Кыргызстанда башы көрүнгөн, ушундай элге тил өткөн алымдар менен биргеликте муфтиятта дагы көп бул боюнча талкуулар болду. Жана ошондой эле ушул талкуулар биздин ынтымак үйүндө дагы болду. Ошол жерде дагы көп талкуулар болуп, бул эми ушун алымдарыбыз жана ошондой эле бардык мусулмандар ошодон эми президент өзү деле айтты, бул жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакырууга эч кандай тиги жок. Мисалы азыр биз аркы заманда, мисалы азыр мына бүгүнкү күндө бир адам дават кылып атат, массалык маалымат каражаттарынан өзүнүн насааттарын айтып. Бир адам дават кылып атат, ушундай тегерек стол өткөзүп, тренингдер өткөзүп, дагы бирөө дават кылып атат, ушундай мечиттерде түз жума баяндарды айтып, китептерди чыгарып,
Эми бул даватка чакыруунун ыкмалары аябай көп экен да. Ошондой сыяктуу ошону сыңар эле мисалы бүгүнкү күндө азыр мына WhatsApp, интернет дегендер чыкты. Мисалы жакында эле биздин Мадинанын имамы келгенде биз ушу массалык маалымат каражаттарын муфтиятын сайтына жазып койдук. Ушул имам баланчанчы күнү баланча мечитте, баланча жерде жума баянды мечиттерде болот. Келип кайрылсаңыздар болот деп биз сайтка жазып койдук. Кайсы мечитке барса элдер толуп турду да. Бүгүнкү күндө деле биздин атайын башы көрүнгөн аалымдарыбыз ар кайсы мечиттерде баяндарын өтүп атат. Алар деле ошо массалык маалымат каражаттарына ушул жерде ушундай баланча дамбуланын сабактары болот деп жазылат. Барса мечитте элдер көп. Ошону сыңар эле бүгүнкү күндө мына азыр бүт технология өнүгүп жатканда ушундай баардыгы ошо токтолуп атат. Ушу массалык маалымат каражаттары аркылуу ушу динге чакырууну жайылсак деген немеге токтолуп атышат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде келет. Кыямат жакындаганда дин 73-кө бөлүнүп кетет. Алардын ичинде мусулман дини да 72-ке бөлүнүп кетет. Ошол экинин эң туура жолдогусу ахли сүннат вал жамаат, биздин багы ата бабабыздан бери кармап келаткан динибиз. Ошол динди биз ошо кармап калыш үчүн адамдардын динге чакырууда, үгүт насаат кылууда бир жакшы бир нукка салып, элди башаламандыкка салбоого бул жакшы өбүлгө түшөт деп ойлойм да.